Бул бала көптөгөн жылдардан бери балык сатып күн кечирет. Аны бардык базардагы сатуучулар таанычу. Бала өтө оор басырыктуу жана боорукер. Күндөрдүн бир күнүндө анын иштеген жеринде үйү жок бир мышык жашап калат. Кадимки эле ар базарда кездешүүчү тентиген мышык. Ага эч ким көңүл бурбайт. Күндө дүкөндөрдүн түбүндө тентип жүрөт. Бир күнү мышыктын курсагы өтө ачып, балыктарды көрүп жегиси келет. Бирок балыкты жеш оңой эмес. Анткени аны адамдар жаман көрөт. Балыктарга суктанып көзүн албай олтура берет. Бир маалда мышык байкап калат. Бүт бардык адамдар кагаз берип, балык алып чыгып баратканын. Мышык көпкө чейин ойго батат. Адамдардын колундагы кагаздарды көрүп. Анын эртеси күнү тентиген мышык таң атпай дүкөндөр ачылганда бир жалбыракты тиштеп баланын иштеген жерине барат. Бала көрүп жылмайып коет. Бирок эч нерсени түшүнбөйт. Мышык жалбыракты тиштеп баланы тиктеп тура берет. Бала түшүнбөйт эмне болуп жатканын. Ошол мезгилде мышык терезесине секирип чыгып, жалбыракты баланын жанына коет. Бала көп ойлонбой түшүнүп калат, бул балыкка келген деп. Акчанын ордуна жалбыракты акча катары алып келген мышыкка таң калган бала балыкты алып мышыкка ылайыктуу кылып кесип берип коет. Мышык балыкты тиштеп, өзүнүн күндө түнөй турган жагына жүгүрүп кетет. Иш убактысы бүтүп, бала эртеси келгенде мышык дагы турган болот, жалбыракты тиштеп баланы келишин күтүп. Кубанып, үмүт менен турган мышыкты көрүп, дагы балыкты кесип, керектүүсүн берип коет. Ошентип бир канча күн өтөт. Мышык күндө келет. Бала менен достошуп калат. Бала да күндө анын көңүлүн оорутпаш үчүн балык менен сыйлап турат. Бир күнү аны видеого тартып интернетине жүктөп коет. Ага ат да коет, суши деп. Жана жүктөгөн видео бир заматта көптөгөн көрүүчү жыйнап, элдердин талкуусуна түшөт. Бүт баары мышыкты жакшы көрүп калышат. Ошентип баланын иши да алдыга жүрөт. Адамдар келип мышыкты көрүп, баладан балык сатып ала башташат. Баары сонун, мышыкта күндө курсагы ток, баланын да кардарлары көбөйө баштайт. Бирок бир күнү бала ишине келгенде мышык келбеген болот. Күндө келгенде мышык күтүп алганына көнүп калган бала кыжалат боло баштайт. Иш убактысы аяктап калган. Келип калса жеп кетет деп коробкага коюп койгон балыгы да турган болот. Бала бүгүн келбептир деп бир жактан кыжалат болот. Бирок иштен чарчап алы кеткен баланын оюнда эртерээк үйгө жетсем, уктасам деген ой болот. Ошентип эртеси дагы жумушка келет. Карасам мышык жок, келбеген. Ошентип иш ордуна досун дайындап, бүгүн ордума иштеп турчу деп мышыкты издегени жөнөйт. Көчөлөрдүн жээктерин карап, коробкаларды, мусор төккөн жерлерди карап жүрүп, анын эсине келе түшөт. Ал балыкты алганда дайыма бир бурчка кирип кетчү эле деп. Ошол жака барат. Барганда ал жерде кан агып, бурчтан өткөнүн көрөт. Бала бурчка барганда байкуш мышык баса албай, суукта кыймылдаганында акыбалы жок болуп жаткан. Бала мышыкты көрүп унаа сузуп кеткендигин түшүнөт. Арттагы буту кыймылдабай. Андан да 2 күн тамак жебей, алдан тайып, үн да чыгара албай жаткан болчу. Бала мышыкты алып, унаасынын ичине салып, жылуу кылып ороп, жаныбарларды кароочу жайга жөнөйт. Бүт жер жабык, издеп таппайт. Бала коркуп, мен жардам бергиче өлүп калбасын деген ойдо болот. Ошентип издеп жүрүп жаныбарлар кароочу жайга барат. Ал жерде мышыкты көрүп чыгып, 2 кабыргасы жана арттагы буту жабыркагандыгын айтат. Баланы үйүңө бара бер, эртең келесиң дейт. Ошентип мышыкты таштап бала үйүнө кетет. Эртеси бүт баары жакшы болсунчу деген ойдо дүкөндөн балыкты алып ооруканага барат. Барганда мышыкка керектүү жардамды берип, жаткырып койгон эле. Бала ичинен сүйүнүп, сагын тойгузуп, үйүнө жөнөйт. Арадан 3-4 күн өтүп, мышык жакшы болуп калды деп, аны жаныбарларды кароочу жайга бер дейт. Бала ойлонуп, анын бараар жери жок. Өзүнө алып калгысы келип, үйүнө алып барат. Анткени бул мышык келгенде жашоосу өзгөрө баштаган. Кардарлары дагы көбөйгөн. Бул да мага себепкер болду. Мен да буга себепкер болом дегендей багып алат. Мышык балага бат көнөт. Ага ар кандай оюнчуктарды сатып алып берип, экөөнүн окуясы көптөгөн көрөрман чогултат. Баланын да иши жүрүшүп, мышык да көчө тентеген мышыктан үйдүн эркесине айланат.